Assalamu alaikum dostlar. Bugün Assalamu alaikum Ramazan. Kayda bir gelgen namaz olacak. Sonumuz kavul olsun kaleke canay. Aydınlandır ay doldu. Ayrı mini var kız geldi. Ayrı başına ay takalay. Uşul yıkın ay kuş geldi. Uşul yıkın ay kuş geldi. Ramazan ay kuş geldi yeşiğine. Akkoç korday bağlar kesin beşiğine. Ayrılardan atlasına aleyce. Bodur bodur ay doldu. Ukamini var kız geldi. Ukamasın ay takalay. Uşul yıkın ay kuş geldi. Uşul yıkın ay kuş geldi. Ramazan bizge aykırılar, hayvan ayın kız kaldırlar. Bereke, bereke, uşuluydu bereke, bereke. Спортко акча коюуга Ajin-X-Bet'ти сунуштайбыз. Ajin-X-Bet'те коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп Ajin-X Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. Ajin-X-Bet ишенимдүү букмекер. Жарамазанда айтылган тилектин баары кабыл болсун Алтынбек байке. Жарамазандын ушу негизги максаты Жарамазан кайрымдуулук деген Жарамазан бизде ошо элден элге деген долбоор баштадык эле биз. Бир ай мурун эл муктаждарга нан таратып баштаганбыз. Бир ай бою нан тараттык. 73 миңден ашык нан Бишкек шаарынан баштап Караколго чейин. Анан экинчи долбоор баштап атабыз десе сизге учун чыгардым эле. Социалдык долбоор жаңы конуштарга бир мобилдүү чакан окуу курстары мектептерди ачалы деп. Ошого сизде болгон баягы эл сыйлаган элдин батасын алып жүргөн байкелерибизге кайрылып Жарамазан айтканча ошол маселелерди түшүндүрүп, ушу жаңы конуштардын муктаждардын ушу билим маселесине көңүл бурсак деген максат болчу. Рахмат ушу бүтүп алганыңыз. Жакшы, рахмат, ийгилик болсун. Кол кабыш кылабыз. Азыр мен эми алып чыгайын эми, эшикти батаңызды берип коюңуз. кадап жасадар. Бата жең малыңыз болсын миң 80-ге чыга жашаңыз, серкей менен ашаңыз, 90-га чыга жашаңыз, топозмайын ашаңыз, 100-га чыга жашаңыз, 100 жумуртканы ашаңыз, 120-га чыга жашаңыз, 120-дан кийин өзүңүз билесиз. Кыргызстаныбыз өнүксүн, өссүн, гүлдөсүн. Сиздей болгон адамдар, сиздей болгон инсандар элден элге деген долбоорубузду колдоп, Кыргызстаныбызга биздин
инилерибизге, балдарыбызга илим билим болуп, Кыргызстан жаркырап өнүгө берсин. Азыр биз да. Азамат. Угулбай келип бирөөс түшүндүрүп берип койчу, жакшы да. Бүгін жарамазан айтып жүрөбүз достор. Кыргыз мамлекетинин жогорку кеңешинин депутаттарынын үйлөрүнө, офистерине келип, анан түшкөн каражаттардын баардыгын кайрымдуулукка, бир кайрымдуулук дегенде биз мектеп салып берели деп атабыз. Жаңы конуштарга мобилдик бекер англис тили, орус тилинен сабак берчү мектептерди ачалы деп атабыз. Ошол элден элге бекер билим деген лозунг менен жарамазан айтып түшкөн акчаны бул мектептерге каржылайбыз. Мобилдүү көчмө мектептерди куралы деп чечтик. Достор менен бирге. Анан ушундай жакшы биздин байкелерге кайрылдык, колдогондор болду буюрса. Анан ак жар менен Алтын Казык мектебине конуштарына ошо эң биринчилеринен болуп ошол жактан баштайт деп чечтик. Кудай буйрса иш 1-сентябрга чейин 5 мектеп ачсак деген оюбуз бар, көчмө мектеби. Кудай буйрса ошо Алтынбек байкелер Жанар Мырзага жарна берилди. Анан акыркы 6 күн калды орозо бүтөрүнө. Кудай буйрса 6 күндө жакшы биздин байкелер колдоп коет деген ойдобуз. Муктаждарыбыз көп. Анан Кудай буйрса билимдүү минди жыгат дегенде Кудай буйрса кичине болсо да англис тилин, орус тилин, кыргыз тилин кыргыз тилин үйрөтөлү Кудай буйрса. Анан ошол Олустан келген Манаска рахмат. Китеп берип атам. Практическая экономика Грузиянын практикасында болгон Ника Гилаури өзү премьер-министр, экс-премьер-министр өзүнүн практикасында бизге аябай пайдалуу болот. Окуп жатсаңар көп эмне үчүн биздин экономика, эмне үчүн жылбай атат дегенибизди суроолор көп да. Ошого жооп аласың. Рахмат. Так, Алтынбек Сулаймановтан сабыр элек алдык. Ким орусча окуйт? Мен орусча окуйм. Орусча окуйсуңар, практическая экономика орусча. Орусчасы. Орусчасын берейин. Кыргызча окуйсуңбу? Муну бите. 500 окуучу бар. 500 окуучу бар. Жоктор, анан муну эме кыласыңар. Меккеден келген эме Остесиңер, мына ашып ачып мен. Жерге кичине эме салып койдум. Эки бөлүп салып койдум конверт. Сумасын айтышың кереги жок беле? Жок. Өзүңүз бир дата эни коробой, ошол жанагы мобилдүү мектептерге Кудай буйрса. Ачаларга даярдап, чогулар лентасы кесебиз, Кудай буйрса. Кеп бересиз ошол. Рахмат сиздерге. Алтынбек байке бул жерде мындай болуп калды да. Кудай буйрса коронавирусту бүтөт, Кудай буйрса. Анан эртеңки күн келет, анан акыркы убакта Кыргызстандан только Жанар Мырза да айтып кетти. Экспортко только биздин мигранттар чыгып калды депчи. Анан мен Кудай сактасын, Кудай буйрса андан кара күчтү эле жумшай бербейли деп, анан кичине болсо да орусча, англисчесин үйрөтүп, ошол балдарды, кыздарды мамлекетибизде сактап калганга аракет кылып, алар ушул жерден жумуш тапканга аракет кылып, анан баягы билими бар, миңди жыгат дегендей бул. Анан эртең күн кетип калса дагы бир жылуу жумшак жерге иштегенсин деген аракет менен ою башталды да бул. Аябай жакшы эме иш баштапсыңар. Мигрант деген бул сыртка чыккан мигрант деген бул эки түргө бөлүнөт да. Бул мозг, анан мышца. Акыл менен кара күч. Акыл деген бул жанагы биздин жаратуучуларыбыз, акылдуу, билимдүү жигиттерибиз сыртка барып бизнес кылышат. Кара күч, мышца деген бул чорный рабочий, жана услуга кылгандар да, таксисттер, официант, магазин, торговля ушулар. Бул услуга. Биз биринчи аларды кара күчтү алып келгенден мурда биз акылды кайтарып келишибиз керек да. Мозгтучу акылды кайтарып келишибиз керек. Акыл келип туруп, ал жумуш ордун саздайт, жумуш жасайт, жумуш ордун саздаганга алга жумушчу керек. Рабочий сила. Рабочий сила өзүнүн артынан ээрчип келет да. Ошон үчүн биз силердин эме кылып атканыңар аябай жакшы болгон экен. Биздин акылдууларыбызга анан ошол эле мезгилде мамлекет шарт түзүш керек.
алардын иштерин жеңил жүргүзгөнгө ишкерлерге, алардын текшерүү органдарын азайтып, аларга давлениелерди азайтып, алардын буту колун чечип, жеңил шарт түзүлгөндө гана ушул акыл бул жумуш ордун түзө турган жанагы акылдуулар буларга бир мейлин климат издешет да. Ошон үчүн бул жерде давление болгон үчүн чыгып кетип атат алар. Эгерде мейлин климат түзүлсө, аларга тоскоолдуктар жоголсо, анан коргоо болсо, ушул эки нерсени биз мамлекет түзүп берсек, алар келишет, анын артынан тиги мигранттарыбыздын кетип калганынын эң негизги себептери ушулар бар. Толук коёбуз. Жигиттер, рахмат. Сизге рахмат. Үй жака Жок. немесин айтып коеюн, өчүрөсүңөр деп бүттүбү? Мен биякта оз ачып аттым, үй жогору жакта. Ага жеткиче эме болуп калат эле деп анан бергиле эме кылып, аны эметпейсиң эле.